Бүгүнкү күндө бир адамдан бир китеп долбоору республика боюнча жайылып, учурда 50дөн ашык китепкана 40 миңге жакын жаңы адабият менен толукталды. Жаштардын демилгеси менен башталган самалык негизинен өлкөнүн алыскы аймактарында жандуу жүрүп жатат. Жыл башынан бери жалпы республиканын көптөгөн айыл кыштактарында жана шаарларында студенттер, окуучулар, ыктыярчылар ар бир үйдүн эшигин каккылап, телефон чалып, социалдык тармактар аркылуу видео түрүндө кайрылып, коомчулукту ушул долбоорго салым кошууга чакырып жүрүшөт. Аталган бир адамдан бир китеп долбоору Баткенге жетип, бир катар айыл кыштактарды кыдырууда. Долбоор Баткендин Карабулак айылында өз ишин баштап, салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага кыргыз эл акыны Надырбек Алымбеков жана Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Нуржигит Кадырбеков сыяктуу көрүнүктүү инсандар катышты. Ырыстардын гени болушу каалайсыңарбы? Ден соолук толушту каалайсыңарбы? Анда эки эрежеси бар. Биринчиси эстеп калгыла. Атаны, апаны сыйлаш керек, эч качан капа кылбаш керек. Долбоорго ар бир адам бирден же мүмкүнчүлүгүнө жараша андан көп китеп берип, өз салымын кошсо болот экен. Чогулган китептерди акциянын соңунда уюштуруучу топ белгиленген аймакка салтанаттуу түрдө тапшырып, ал китеп жалпы элдин менчиги болуп калат. Бул долбоордун Баткен шаары боюнча өкүлү буларга токтолду. Башталганга 1 жыл болуп калды. 1 жыл толуп атат. Ошол ар бир кыргыз жараны катыша алат. Бул долбоорго бир китеп берип, ошонун менен баягы айыл чет жерлерде биздин кыргыз классикасы, кыргыз адабияты, дүйнө тарых, кыргыз тарыхы жетпей калгандыгына байланыштуу, элибиздин көпчүлүк китеп окуй калганына байланыштуу, ошо биринчи китеп толтуруп китепкананы. Андан кийин ошол бир жумага бир китеп деп, ал долбоор менен экинчи долбоор бир жумага бир китеп. Ошол чогулган китептер менен элге таратылат. Бир жумага бир китепти алып кетип, кайра бир жумада кайра алып келет. Ушундай долбоорлор болот. Анан баягы ай сайын баягы жарыштар уюштурулуп, жыл акырында жыйынтык чыгарылат. Китепкөй район, Китепкөй область, Китепкөй окурман болуп. Иш-чара учурунда катышуучулар арасында биринчи максат жаңы китептерди чогултуп айылга жеткирүү болгону эскерилип, эми экинчи максат элди китеп окууга тартуу экени айтылды. Мына ушундай долбоорду коштоп колдоп кубаттаган Калича апа Карабулак орто мектебинде көп жылдар бою китепканачы болуп иштеген. Азыр ардактуу эс алууда. Ал мурунку убак менен азыркы убактагы китепке болгон кызыгуу тууралуу сүйлөп берди. Кудайга шүгүр, мен иштеген маалда мугалимдер, окуучулар ушунчалык китепке кызыгуусу бар эди да. Агайларга мен биф коллектордон оштон китеп келет эле, ошону сунуштайт эдим. Манандай китептер келди, алгыла деп. Агайлар талашып ушундай ынты-зынты менен окуйт эди. Ол маалда мына неме техникага, мал чарбага кызыккан адамдар бар эди. Ушу койчулар келип алып кетет эди. Анан көчмө китепкана деп мен балдарымды ээрчитип алып, китепти сөткеге салып, өтөктөргө барып, ушу көчмө китепканаларды, журналдарды барып ошолорго неме кылып келет эдим, пропагандалап окугула ушуларды деп. Анан биздин убагыбыздагы окуучулардын, мугалимдердин бардыгынын немеси башкача эди. Азыр эмнегедир эч ким китепке кызыкпайт, айланайын оку десең ham окубайт. Анан азыркылар көп эле мына ушу интернет деп шого кызыгып, анан китеп окуганча эле неме болуп калды да. Анан мен айтам өзүмчө, шу балдар азыртан фундамент кылып өздөрүгө кичине китептен илим алып албаса кийин немелери кыйыныраак болот да. Бул иш-чарага Салам медианын жамааты да катышып кайтты. Улукбай Мерова баштаган жамаат долбоорго салым кошуп, бир канча китеп алып барып, жана долбоор менен кененирээк таанышып кайттык. Бир адамдан бир китеп долбоору уюштурулуп атыптыр. Мени аябай кубандырганы бул Карабулак айылынан ушул жерден окуп кеткен жаш балдар кайра ушул айылдагы келечектеги жаштардын баягы өсүүсүнө, билимине кайдыгер карабай, ушул атайын белгилүү инсандарды алып келип, бул жерде ушундай бир адамдан бир китеп долбооруну Карабулакта биринчи жолу уюштурулуп атат экен да. Бул эң жакшы өбөлгө. Мен аны колдоп, Баткенден атайын келип отурабыз. Биз дагы өзүбүздүн Салам медианын библиотекасы бар. Ошол жерде биз өзүбүз окуп, биринчи буга чейин интернет жок мезгилде да ушундай китептерди окуч элек. Аларды баягы дүйнө таануу, дүйнөдөгү белгилүү инсандар жөнүндө кеңири маалыматтарды камтыган китептерди атайын алып келдик. Биз дагы ошого өзүбүздүн салымыбызды кошуп, эми мен ойлойм бул Карабулак айылындагы жаштар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бир топ китептер жыйылып калыптыр. Ушу библиотекага келип, аябай жакшы бул мындай жугуштуу ору болуп калсын дейт элем да, жугуштуу оруда эле болуп. Китеп окуу модага айланышын каалайт элем да, хайп деп коебу азыр жаштар. Мына азыр бири-бири менен сүйлөшкөндө, сен кайсы китепти окудуң? Мен мына шашылып экинчиси күтүп бир жумада күтүп, ана сен окуп бүтсөң, мен барып ошол китепти алып окуйт элем деген жаңылыктарды уккум келет да. Мен буга ишенем. Менимче биздин жаштар
жаштар аябай азыр билимге кызыгат. Сөзсүз түрдө алдыда биздин билимдүү, келечеги кең жаштар бар деген үмүттөмүн.